жалпы республикалык тестке каттоо башталды 18 февралда. Бул каттоо 4 апрелге чейин уланат. Кантип катталыш керек деген суроолго негизи ушул азыркы учурда окуу жайларда окуп жаткан бүтүрүүчү класстардын окуучулары алар өздөрүнүн окуп жаткан окуу жайынан каттоого өтүшөт да. Ал эми мурдагы жылкы бүтүрүүчүлөр бар болсо, алар болсо тестке каттоону райондук же шаардык билим берүү бөлүмдөрүнөн өтүшөт да. Каттоо үчүн кандай документтер керек, эмнени өзү менен кошо ала барыш керек? Сөзсүз түрдө бул катталууга өзү барыш керек биринчиден. Андан тышкары колунда анын паспорту бар болуш керек, инсандыгын күбөлөндүргөн документ. Андан тышкары 2 сүрөт болуш керек, экөө тең окшош болуш керек, бирдей, ушу акыркы мөөнөттө тартылган сүрөт болуш керек. Андан 3-4 көлөмү, ал сүрөттүн көлөмү. Ал эми андан тышкары эгерде мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү бар болсо, тапшырабыз дегендер, алар аттестатын ала барыш керек, же болбосо орто кесиптик билим алган жөнүндө диплом ала барыш керек да. Кошумча дагы бир нерсе, бул РСК банкына каттоо төлөмүн төлөшөт. Каттоо төлөмүнүн наркы 320 сом. Ар бир тест үчүн ошол төлөнгөн квитанцияны көтөрүп алып, ушул жерден ушул шаардык же райондук билим берүү бөлүмүнөн же болбосо мектепте окуган жеринен катталса болот.